dostlar. Navrek Toңгуроюн üstün көрөн жолу. Өмүр жолу деп коем тамашалап. Өмүрү асфальт көргөн эмес ушул. Ушул айылдар, ушул жер каймактагандан бери асфальт өмүрү көргөн эмес. Канча элдин азабы, канча элдин тозогу. Ушу совет бийлиги күчүндөп турганда да кирген эмес. Анан демократиялык Кыргызстан, эң эркин Кыргызстан болду, ошондо да кирген эмес. Кудай буйруп быйыл кирди жарымы. Мына жакында жогорку кеңеш жол мыйзамын кабыл алдык. Эндиги жылдан баштап мурун жолго чогулган акчалар бюджетке ар жака бер жака тиге буга чачырата берчү экен да. Азыр эми андай болбойт. Только жолго кетет. Бирок быйыл жол транспорт министрлигине Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө рахмат. 2 километр жолду татынакай жасап берди. Кичине адам өңдөнүп калдык. Карасаңар мына зыңгырайт эле, көңүлүң сүйүнөт асфальт жолду көрсөң. Ошол жерден Кыргыз Республикасынын кабинет министрине, Садыр Нуркожоевичтин командасына, министр финансовго чоң рахмат, жол министрлигине өзгөчө чоң рахмат. Өткөндө Тилаевдин кызара ушул киши аябай жакшы жардам берди жанталашып. Мына акырындан Кудай буйруса оңолот экенбиз да. Мына татынакай сонун жерибиз бар. Быйыл айдалбаган жер калган жокко чиркин. Бүт айдадык. Бирок кичине мөңгүр уруп кетти. Ошого кичине көңүлүбүз чөгүп турат. Атак мына андай сон Кудай буйруса ушул жолду жанакы жолдун ар жагын ушу көлдөр менен тогуз бактын ортосунда бүтүрүп алсак кандай сон болот деген ойдомун. Чындык, реалдуулук ушундай да. Мына асфальт карасыз, зыңгырайт, көңүлүң көтөрүлөт. Ал арча деле эмес, мына Тескөл обрасынын тоолуу Тоңгуроюнун жолдору да ушул ал арчаныкындай болуп, сонун татынакай болуп заңгырап болдук. Мына көлдөр деген айылыбыз. Ушунун баары өкмөт менен жогорку кеңештин элдин ортосундагы ишеним менен жасалган иш деп айтам. Чоң рахмат. Бактылуу, табайлуу, ризке шүктөрүнө карасаңар, айылдын ичинен өйдө сонун.